Сен уктасаң, мен өлөмүн, мугалимим. Сени менен таанышканда, апам менен атамдын жалгыз баласы болчумун, мугалимим. Мени сага тапшырышты. Окуганды, жазганды сен үйрөтөсүң. Топтоштурууну, чыгарууну да сенден үйрөнөм. Мага жашоо жөнүндө айтып бересиң. Мага гана эмес, менин ата-энеме да билим беришиң керек. Бул мамлекеттин келечеги үчүн эмнелерди кылуум керек экенин сен мага үйрөтүшүң керек. Ата-энемди ойгот, мугалимим. Атам уктап жатат. Иш менен үйдүн ортосундагы убакыттан сырткары үйдө сыналгы көргөндөн башка эч нерсе кылбайт. Менин мектеп кийимдерим менен окуу куралдарымды алып бергендиги үчүн өзүн баардык милдетти аткардым деп ойлойт. Колумду кармап сейилге чыкпаган, тапшырма аткарып отурганымда чачымдан сылабаган. Кечке сыналгыга тигилген адамдын кылган жакшылыктарын ага түшүндүрүшүң керек. Мени жашоого үйрөткөнүңдөй атамды да уйкусунан ойгот. Апам уйкуда, мугалимим. Мени жарык дүйнөгө алып келген, мен үчүн уйкусуз түндөрдү өткөргөн апамдын мага болгон сүйүүсүндө шегим жок. Бирок таң аткандан баштап апамдын жашоосунда үйлөндүрүү программалары, тамак жасоо программалары, сериалдардан башка эч нерсе орун жок. Апам биздин кийимдерибизди оңдоп, түзөп, бизге тамак даярдап, бизди эртең менен мектепке таштап, кечиндеси мектептен алганды энелик милдет деп түшүнөт. Мага билим бергениңдей, апамды да ойгот. Массалык маалымат каражаттарын ишке салалы, мугалимим. Массалык маалымат каражаттары ар түрдүү жаман нерселерди баяндаган сериалдарды жайылткандан тартынбай калды. Өздөрүнө көбүрөөк көрүүчү топтоо максатында кылбаган адепсиздиктер калган жок. Масс медианын жетекчилери акча менен бирге бизди да жок кылышууда. Бизге тартуулаган фильмдери биздин адеп ахлагыбызды бузганын, зордук зомбулукка үндөрүн алар өздөрү да билбейт деп ойлобойм. Ал адамдарга биздин келечегибизден дагы акча маанилүүрөөк. Бизге, үй бүлөбүзгө, коомго тийгизген терс таасирлердин алдын алуу үчүн бир нерсе кылышыбыз керек, мугалимим. Мамлекет жетекчисине, билим берүү министрлигине, бүтүндөй досторубуз менен биргеликте кат жазалы. Бизге аларды ойготууну да үйрөт. Мен бүгүн кичинекей бир кызмын, бирок бир нече жылдан кийин бир чоң кыз болом, мугалимим. Жаштыктын демин, жаштыктагы кубатымды жаман жолго сарп кылбоону үйрөт мага, мугалимим. Сен бизге маданиятыбызды үйрөтүп, аны сүйдүрбөсөң, медианын таасиринде батыштын маданиятын сиңирип алабыз, мугалимим. Сен бизге эмгекчилдикти үйрөтпөсөң, арабызда медианын таасиринде топчу же попчу болууну эңсегендер көбөйүүдө. Сен бизге балдарыбызды сыңар эмгекти сүйүүгө үйрөтпөсөң, батыштын таасиринде сугарылган медиа бизди чымын сыяктуу даярдын үстүнө келип конгонду үйрөтөт. Жаш балада каракчы болуу жөндөмү да, олуя болуу да жөнөмдүүлүгү да бар деген сөз бар. Ата-энеси жана мугалими убагында колунан кармап калган балдардай, бүтүндөй чөйрө сүйгөн, коомго пайдасы тийген инсан чыгат. Эри жеткенде киши өлтүргүч, уурулук сыяктуу жаман жолго түшүп кеткен баланын энеси убагында баласына көңүл бурган эмес. Сабатсыз эне, кош көңүл ата алдында чоңойгон балдардын колунан өз убагында мугалими да карабаса, алардын жаман жолго түшүп кетери бышык. Сен мени, апамды, атамды да ойгот, мугалимим. Чек арадан нөөмөттө турган аскер уктап калса жок болот. Бирок сен уктап калсаң, чек арада нөөмөттө тура турган жигиттер да өлөт. Класстагы нөөмөтчүлүк чек арада нөөмөттө туруудан да ыйык, мугалимим. Баары уктаса да, сен уктай көрбө, мугалимим.